Анан дагы эми бул жерде эр жигиттерге айтарым, Айтбай ажыга окшогон колудан иш келген мүмкүнчүлүгү бар жигиттер, Кудайыма шүгүр, азыр каздамла 3000ден көп мечитибиз бар деп калды. Эми мечиттер сандан сапатка өтүш керек. Бирок бүгүнкү күндө урматтуу бир туугандарым, мен азыр барган жерде устаздар менен, казылар менен айтып атам, элди үгүттөйлү, эми мектеп салганга аракет кылалы. Бала бакча салганга аракет кылалы. Жылына төрөлгөн балдар быйыл. Кыргызстанда канча бала төрөлдү бир жылда? 7 жылдан кийин ошолор бар мектепке муктаж болот. Бирок шаарда кээ бир класстарда 50ден 60тан бала болуп атат. Ал жерде окуу мүмкүн эмес. Эми мындан бияка балдарыбыздын эме десе кээде талим тарбиясына көңүл буралы. Мектепте салсак болот. Колубуздан келет иншалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам «Иза мата ибн Адам инқата анху амалуху илля мин салас». Качан адам баласы каза болуп өтсө, ага бара турган сооптор токтойт, бирок 3 нерсе токтобостон жетет дейт. 3 нерсе дегенде кайсы? Биринчи, садакатун жариятун, агып турган токтобогон садака. Жари болгон садака ал жолоңдоо, көпүрө салуу, суу чыгаруу. Кээде суу болбой калса ариске жазабыз проектти. Өзүбүз колубуздан келбейби? Жолубуз оңдолбой калса айыл өкмөткө, акимге барабыз. Өзүбүз атама, чоң атама сооп болсун деп жол оңдай албайбызбы? Ата бабадан калган мояктагы арчаларды, кайыңдарды кыйып салдык. Ошого соо тийсин деп арча көчөт отургузсак болбойбу? Бул садака жария. Ошондой эле мечит салуу садака жария, мектепте эле садака жария болот. Мектепте келечек муун балдар тарбия алат, илим алат, билим алат. Ошондуктан биринчи садака жария, экинчиси валадун салихун яду лаху, артыңнан калган салих перзенттердин дуасы дейт. Кимдин дуасы? Кимдин? Салих перзенттердин дуасы дейт. Тилекке каршы кээ бирлерибиз рюмканы кармап тос айтканды билебиз. Бирок атаңызга 4 аяттан болгон ихласты окуп дуа кыла албайсыз. Фатиханы билбейбиз. Мечиттин жолун билбейбиз. Артынан калган дуа кыла турган перзенттердин дуасы дейт. Үчүнчүсү ким айтат? Ау илмун юнтафау бихи, пайдалуу илим билим дейт. Пайдалуу илим билим ошо мектеп менен башка менен болот да. Келиңиздер, урматтуу бир туугандарым, мечиттин ачылышы кооз болду, жакшы болду дебестен, ушу мечиттин ачылышында ар бирибиз кичине өзүбүзгө эме кылалы. Кудайым буйрса мен өзгөрөмүн, оңоломун. Бүгүндөн баштап иншалла ушу мечиттин айланасындагы могу үйдөгүлөр азанды укканда келип, намаз окуп, эже карындаштарыбыз бул жерде талим тарбиясын алып, жараткан Аллах табарак ва таала ушул ачылган мечитибизди элди биримдикке чакырган, илим билимге чакырган, урушканды жараштырган, тарынганды биримдикке чакыра турган ыйык мечиттерден болсун.